Саламатсызбы? Ош Нордостуна жайгашкан Нома телеканал студиясынын бүгүнкү коногу Ош шаары боюнча мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгынын башчысынын орун басары Тагаев Мирбек Исмаилович. Мирбек Исмаилович, саламатсызбы? Биринчи эле суроом 2025-жылдын салыктык көрсөткүчтөрү боюнча токтолуп кетсек, сандарга токтолуп кетсек. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча кыскача токтолуп кетсем, бул кошумча салыктын түрлөрү киргизилбестен бир канча жакшы жыйынтыктарга жетиштик. Тактап айтсам, бул Ош шаардык салык кызматына 2025-жылдын январь-декабрь айларына 8 миллиард 844 миллион сом план жеткирилген болсо, анын аткарылганы 8 миллиард 995 миллион сомго аткарылды да. Башкача айтканда, бул 150 миллион сомго көп жыйналды. Ал эми ушул көрсөткүч 2024-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 2 миллиард 717 миллион сомго көп жыйналды да. Же өсүү ыргагы бул 143% түздү. Өсүүнүн негизги кандай көрсөткүчтөрү эмне себептерден? Бул негизги себеби бул салык кызматында санариптештирүү жакшы жолго койду. Ошол эле электрондук эсеп фактура, ККМ системасын колдонууну күчөтүү, документсиз товар жүгүртүүнү кескен азайтуу болуп саналат да. Сиз санариптештирүү боюнча азыр айтып кеттиңиз. Негизги ишкерлер кандай өзгөрүүлөрдү сезди бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө бул салык кызматынын эң приоритеттүү багыттарынын бири санариптештирүү болуп эсептелет. Акыркы жылдары, бул акыркы бир жылда ишкерлер үчүн эң чоң өзгөрүүнү бул санариптик кызматтардан сезишти да. Ошол эле мурда кагаз менен жүгүртүлүүчү баардык процесстер бүгүнкү күндө электрондук форматка өттү да. Ошол эле салык отчетторун тапшыруу, каттоо, ошондой эле маалым каттарды алуу бүгүнкү күндө электрондук форматта жүргүзүлөт. Бул эч кандай бул салык төлөөчүнүн бул салык органына баруусунун кереги жок. Өзүнүн өздүк карточка, өздүк кабинетинен кирип туруп, ошол жерден эле алып алса болот да. Бул деген бул салык төлөөчүлөргө убактысын үнөмдөгөнгө, анан чыгымдарды дагы үнөмдөгөнгө кыйла өбөлгө болду деп эсептейбиз. Анан баардык ушул өзгөрүүлөрдүн ушул системалык негизи санариптештирүү болду да. Ошол кандайдыр бир эффектүүлүгүн көрсөттүбү? Анткени электрондук эсеп фактурасына, ККМге өтүп атканда көп каршылыктар дагы болуп чыкты да буга чейин. Бул 2025-жылдын бул салыктык башкаруунун негизги бул аралыктан жүргүзүү форматына өттүк. Бул салыктык тобокелдиктерди башкаруунун автоматташтырылган тутумдары, ошол эле фискалдык программалык камсыздоонун долбоору, пилоттук долбоору ишке кирди. Бул атап айтсак, бул биринчилерден болуп коомдук тамактануучу жайлардын ошо эсепке алуу тутумун салык кызматынын маалыматтык базасына интеграциялоо жолу менен бир орточо күнүмдүк кирешесин бир канча көтөрүлдү да, туруктуу өсүшүн көрдүк да. Ошондой эле бул көмүскөдөгү жүгүртүүсүн дагы кыйла азайтты да. Мисалга айтсак, мына Ош шаары боюнча бизде 221 коомдук тамактануучу жайга фискалдык программалык камсыздоо коюлду. Анын жыйынтыгында бул ошо программалык камсыздоо коюлганга чейинки күнүмдүк кирешеси бул 10 миллион 300 сомду түзсө, ал эми бул фискалдык программалык камсыздоо киргенден кийинки кирешеси бул 24 миллион сомго өстү да. Бул башкача айтканда, бул өсүү темпи 236% көрсөттү да. Анан бул санариптештирүүнүн алкагында бул электрондук эсеп фактура, ККМди киргизүүдө бир канча бул каршылыктар болду, башында болду. Андан кийин азыр уже салык төлөөчүлөр
көнүп калды да. Дагы бир проблема айтылып келди буга чейин, баягы отчеттук системасы да татаал бүгүнкү күндө деп. Ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз, мындай жөнгө коюу буга, анан мындай дагыдыр бир иштелип келип атабы программалар, анткени абдан татаал деп айтылып келди да бүгүнкү чейин. Ооба, туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ушул салык кызматы ушул отчетторду жөнөкөйлөтүү боюнча алгылыктуу иштерди алып барууда. Атай кетсек, мына бүгүнкү күндө ушул мына мүлк салыгы жана жер салыктары боюнча отчеттор автоматташтырылды. Мурда ушул салык төлөөчү мүлк салыгына, турак жана турак эмес жайларга, короо жай жерине ошо салыктарды, салык боюнча отчетун өзү тапшырып келсе, быйылдан баштап уже автоматтык чегерүү ишке кирди. Бул башкача айтсак, бул кадастр мамлекеттик ишканасында каттоодо бар салык салынууга жаткан объекттери болсо, бул автоматтык түрдө отчеттору салык кызматы тарабынан берилет. Салык төлөөчү бул электрондук капчыктар аркылуу эле төлөп койсо болот да. Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, мурда нөлдүк көрсөткүч менен же иштебей калган айларына отчет талап кылынса, азыр ал жокко чыкты да. Эгерде салык төлөөчү бир ай иштебей калса же иштебей турган болсо, анда нөлдүк отчеткучтун берүү талап кылынбайт да. Бүгүнкү күндө мамлекеттик саясатта баягы орто жана чакан бизнести колдоо деп айтылып келет. Колдош керек деп. Анан сиз айтсаңыз, ошо көзөмөл менен колдоонун ортосуна балансты кантип түзсө болот? Бул 2025 жылдын эң башкы жыйынтыгы, бул ашыкча аткарылган пландык көрсөткүч гана эмес да, бул негизги жыйынтык ушул мамлекет менен салык төлөөчүнүн ортосундагы өз ара аракеттенүү философиясы өзгөрдү да. Биз ушул контролдоочу моделден ошо өнөктөш мамилесине өттүк да. Дал ушул ой жүгүртүүнүн өзгөрүшү бюджетке дагы, жалпы экономикага дагы реалдуу таасир берип, өнүгүү динамикасы цифралар менен көрсөттү да. Ал эми салык төлөөчү менен биз ушу баланс сактоо үчүн бир нече системалуу ыкмаларды колдонобуз. Алардын биринчиси бул салыктык рискке негизделген көзөмөл, тобокелдиктин деңгээлине жараша текшерүү жүргүзүлөт да. Эгер салык төлөөчүдө эч кандай таза иштеп, отчеттору так берилген болсо, андан аларга текшерүү болбойт да. Бул ал эми шектүү операциялар бар субъекттерге текшерилет. Ал эми экинчиси бул санариптештирүү жана фискализация. Бул акыркы биздин текшерүүлөр бул онлайн форматына өттү да, дистанциялык форматка өттү. Ал эми бул да болсо, бул адамдык факторду азайтууга өбөлгө түздү да. Үчүнчүсү ушул кеңеш берүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ошол эле бизнес ассоциациялар, жекешкерлер менен жолугушууларды жүргүзүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, бул мыйзамдарды туура колдонууга жардам көрсөтүү болот да. Белгилей кетсем, мына үстүбүздөгү жылдын 17 мартында ушул салык кызматынын төрагасы Алмабек Насырканович Шыкмаматов региондорду кыдыруунун алкагында ушул Ош шаарына да келип, салык төлөөчүлөр менен жүзмө жүз көрүшүп, ушул салык төлөөчүлөрдүн проблемаларын угуп, ошо жеринде чечүүнү кабыл алды да. Анан кезектеги ушул салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө ушул нерселер дагы көп салык төлөөчүлөргө мындай жакшы бул жардам болот деп эсептейбиз да. Ошол эле учурда баягы көмүскө ишкерлик, көмүскө бизнес деп айтылып келет буга чейин. Ошону көмүскөдөн чыгаруу боюнча кандайдыр дагы механизмдер чыгарылып атабы бүгүнкү күндө, кандайдыр пландар аткарылып атабы ошол боюнча? Ооба, туура айтасыз. Бул көмүскө экономика дагы деле актуалдуу. Айрыкча бул соода базарында, курулуш тармагында, ошондой эле бул накталай акча менен кызмат көрсөтүү секторунда көп байкалат да. Анан ушу бизнести көмүскөдөн чыгаруу боюнча бизде мына жакында эле салык күзөт автоматташтырылган маалыматтык системасы ишке кирди. Бул система буга чейин иштеп келген бизде 40тан ашуун маалыматтык система болсо, бул тутум ошол баардык системаны бир жерге топтоштурду да.
башкача түшүндүрсөм, бул салык инспектору бир субъектти талдоо үчүн бир нече күндөрдү сарптачыда ушул ар бир маалыматтык системадан маалыматтарды жыйнап анан талдоо жүргүзчү да. Азыр бул салык күзөттүн жардамы менен бул бир нече мүнөттөрдө гана ушул салыктык тобокелдикти аныктоого болот да. Бул система негизги максаты бул текшерүүлөрдү азайтуу жана ушул көмүскө экономиканы автоматтык жол менен чыгаруу болуп саналат да. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, бул үстүбүздөгү жылдын бул 1-мартында зээр буюмдардын легалдаштыруу кампаниясы өттү. Компаниянын жыйынтыгында бул Ош шаарында иш алып барган 221 ишкер ушул өздөрүнүн дээрлик 1 миллиард 700 миң сомдук зээр буюмдарын легалдаштырып алды да. Легалдаштырды. Ушул анын жүрүшүндө ушул келип чыгышы тастыкталбаган документсиз товарларды бул салык кызматынын маалыматтык базасына электрондук эсеп фактураны тарифдөө менен кириштеди да. Бул мындан ары бул аталган тармактагы ушул продукциянын жүгүртүлүшүн контролдоо, натыйжалуу эсепке алуу жана көзөмөлдөөнү камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түздү да. Ушул өткөрүлгөн компаниянын бул салыктык башкарууну өркүндөтүү, экономикалык айкындуулукту жогорулатуу жана ошондой эле экономикалык реформаларга ишенимдүү бекемдөө жолунда маанилүү кадам болуп эсептелди да. Эскерте кетсек, бул компания бул Кыргыз Республикасынын президентинин экономиканын айрым тармактарын колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында жүргүзүлдү да. Ал эми Ош шаары боюнча айтып кетсек, көбүнчөсү кайсы тармактан эң көп киреше алып келет? Бүгүнкү күндө бул бюджетке эң көп киреше алып келген тармактардан бул соода тармагы дээрлик ушул түшүүлөрдүн 31%-ын түзөт. Ал эми андан кийин бул тоо кен өнөр жай тармагы 20,6%, андан кийин бул курулуш тармагы 8%, ушул анан финансылык жана кызмат көрсөтүүлөр тармагы бул 4,7%, анан дагы байланыш тармагы бул жалпы түшүүлөрдүн бул 2,3%-ын ушул тармактар түзөт да. Азыркы учурда сиздин оюңуз боюнча салык системасында эң маанилүү реформалардын бири деп кайсын атап кете аласыз? Бул эң маанилүү реформалар бул толук санарип салык системасы, ошондой эле онлайн көзөмөлдүн күчөшү, анан көмүскө экономикага каршы жаңы бул механизмдердин негизги реформалар деп эсептейбиз. Анан дагы бул патенттик системанын соода тармагына патенттик системанын кирүүсү. Бул да болсо ишкерлердин иш жүргүзүүсүндө бир жакшы бир жеңилдик болду. Себеби баягы негизинен бул чакан бизнесте иштегендер ошо отчет тапшыргандан кыйналат, ККМ колдонгондон ошолор үчүн бул соода тармагына былтыр ушу патент системасы кирди да. Бул көбүнчө бул базарларга жана кичи базарларга киргизилди. Анан дагы бул футбол чөйрөсүндөгү жеңилдиктер. Бул футбол чөйрөсүндө иштеген баардык уюмдар бул мүлк салыгынан бошотулду, жер салыгынан бошотулду. Ошондой эле бул ошол уюмда иштеген кызматкерлердин кирешелеринен киреше салыгынан да бошотулду да. Бирок бул камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүп туруш керек болот да. Салыктык жеңилдиктер деп айтып келдиңиз буга чейин. Негизи ошол практикада кандай иштеп жатат? 2025-жылдын 31-июлунда ушул 185-мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын негизинде ушул мамлекет бизнеске жана жарандарга бир катар олуттуу салыктык жеңилдиктерди сунуштады да. Бул биринчиден 2022-жылдын 1-январына чейин пайда болгон карыздарды жок кылуу боюнча, кечүү боюнча бул бизнеске эски карыздардан арылып, ошол ишти таза барактан баштоого мүмкүндүк берди да. Бүгүнкү күндө практикада бул көптөгөн ишкерлер ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, ушул 22-жылга чейинки карыздарын жойдуруп алды да. Анан экинчиден бул ошол эле мезгилдер үчүн салыктык текшерүүлөргө мораторий киргизилди да. Башкача айтканда бул 22-жылга чейинки эгерде
эгерде кылмыш иши козголбосо анда ал убакытка чейин биз текшербейбиз да. Үчүнчүдөн ушул милдеттенменин жеңилдетилген тартипте аткаруу механизми бар да. Бул ошол салыктын негизги бөлүгүн төлөгөн учурда ошол туумдан же болбосо туумдан жана бул санкциялардан ошол толук же жарым жартылай бул жартылай кечирилиши да. Бул чарада, бул практикада жакшы иштеп атат. Бул карыздарды ыктыярдуу төлөөгө бул жакшы шарт түзүп берүүдө да. Мындан сырткары бул жеке ошол мыйзамдын алкагында бул жеке ишкерлер катары катталбаган адамдарды кошпогондо бул 2026 жылдын 1-январына чейин транспорт каражаттарын сатуудан алынуучу кирешелерге чыккан салыктан бошотуу боюнча дагы жеңилдиктер берилди да. Бул да болсо жарандар үчүн бул жеңил автоунаа сатууда бул кошумча чыгымдарды азайтты да. Ошондой эле республика ичинде өндүрүлгөн жана чогултулган автотранспорт каражаттарына булар дагы ушул сатуудан алынуучу салыктан бошотулду. Мындан сырткары бул тигүү тармагындагы жеңилдиктер. Ошол киреше салыгынан булар 1%ке чейин ставкалары төмөндөтүлдү. Ал эми ушул бирдиктүү салыктын өндүрүш үчүн тигүү тармагына бул 0,25%га чейин төмөндөтүлдү да. Бул башка өндүрүштөр, мисалга алсак, бул накталай акча жүгүртсө 4%, ал эми накталай эмес акча жүгүртүүдөн 2% төлөйт да. Бул деген 6-7 эсе аз бул салык ставкасы коюлду да. Бул да болсо бул орто жана чакан субъекттер үчүн салыкты камсыздандыруу төгүмдөө ставкалары азайтылды. Бүгүнкү күндө дагы жакынкы арада салык системасын кандай дагы бир өзгөрүүлөр күтүп жатат? Өзгөрүүлөр быйылкы жылдын эсебинен ушул салык кодексине дагы өзгөртүүлөрдү киргизүү пландалып атат. Ошол өзгөрүүнүн алкагында ушул дагы чакан жана орто бизнеске жакшы жеңилдиктер болот деп ишенебиз. Жеке өзүңүздүн сурап келсем, негизи сизди мамлекеттик кызмат эмне менен шыктандырат? Мамлекеттик кызмат мен үчүн жөн гана кесип эмес. Бул чоң жоопкерчилик жана коом алдында милдет да. Бул мен үчүн негизги шыктандыруучу күч. Бул өлкөмдүн өнүгүшүнө түздөн түз салымды кошуп атканым. Ошондой эле анткени бул бюджет негизи салыктардан топтолот. Ошол салык түшүрүүлөр аркылуу бул мамлекеттик социалдык программалар иштеп атат. Халктын жашоосу жакшырып атат. Ошондой эле жана инфраструктура өнүгүп атат. Ошондой эле ушул мыйзам чегинде иш алып барган ишкерлерди колдоо, адилеттүү жана туруктуу салык системасын түзүүгө салымды кошуу бул мен үчүн чоң мотивация болот да. Өз эмгегим менен бул мамлекеттин казынасын толтурууга жана экономиканын өнүгүшүнө салым кошуп жатканын сезүү бул мамлекеттик кызматта эң бир чоң дем берүүчү фактор деп эсептейм да. Мирлан Исмаилович, чоң рахмат Номад телеканалынын конок болуп келип кеткениңизге, маанилүү маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.